Иманалиев Каныбек Капашевичте. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Бул Кыргызстандын тарыхында Кумтөрдөн кийинки экинчи афера. Муну иликтөө техникалык жагынан дагы, иликтөө жагынан да өтө татаал. Себеби экинчи тарап Кытайдан каталыш, далилдаш кыйыныраак, бирок ырааттуу иш жүргөн айтып коюш керек. Менин биринчи суроом Өткөр Басылович, сиздин баяндамыңыздын баарын уктук, дээрлик кошулам. Бирок негизги документке баа коюлбай атат да. Бизге парламентке 2013 декабрда келип атат. А 2013 6-июнда бөлүм башчы Сапар Исаков бааны бычып, кайсы фирма экенин бычып, мынакей 390 миллион доллар деп Атамбаевка кат жазып атат. Буга эмне үчүн укуктук баа берген жоксуңар? Ал өзүнүн кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланып, өзүнүн ыйгарым укуктарын жогорулаттыбы? А эмне үчүн ошондогу президент өкмөткө тапшырбай, түздөн түз Артыкбаевка макул муну аткаргыла деп атпайбы? Аткарбай көрчү, анан президент айтып атса. Эмне үчүн ушул негизги документке биз калгандарыбыз, депутаттар, силер Атамбаев менен Сапар Исаковдун кылмыштуу келишимин мыйзамдаштырып гана бергенбиз. Иштөкө эле чечип койгон. Кыргызча так айтканда ушундай да. Ал эмне үчүн негизги документке укуктук баа бербейсиздер? Калган бар аткаруучу, жанагы камалып аткан 8 министр пара алды деп мен айткан коозум барбайт. А бирок жана экөө макулдашканда менин күмөн санаам бар. Жооп берип койсоңуз, ушул негизги катка эмне үчүн укуктук баа берген жоксуңар? Бул кылмыштын булагы. Бөлүм башчы кантип бааны аныктайт, 390 миллион доллар деп. Бөлүм башчы кантип компанияны аныктайт. Каныбек Капашевич, туура суроо бердиңиз. Ошол бөлүм башчысына карата коррупция статьясы менен беренеси менен сотко өткөрүп атабыз. Ал эми кайрылган адамдарга башка эпизоддор боюнча жана айтып өттүм, өзүнчө материалдар бөлүнүп алынган кылмыштын. Ушул сиз айтып аткан жагдайлар эми тергөөчүлөр тарабынан изилденип, укуктук баа берилет. Ушул катка. Ооба. Рахмат. Экинчи анда тергөөгө Улуттук коопсуздук комитетинен Тебия фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким? Тебия компаниясы биздин мамлекетке өзү 2010 жылга чейин эле келген экен. Бирок бир конкретно проектке киришпей, кийин конкретно проектти булар 2011 жылдан баштап иштеше башташкан. Бул Датка Кемин, модернизация линии электропередач на юге деген проекттер да. Жок, так айтсаңыз, фамилиясын кайсы кызматтагы кайсы адам алып келген? Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз дальше. Экинчи, ошол Сапар Исаков премьер кезинде мен айттым эле. Ал ага чейин эле биринчи жолу Максим Бакиев менен 10 секунд бергиле. Ким менен Чудинов премьер-министр менен барып ТВ менен жолуккан деп мен айткам. Ошол далилдендиби? Туура далилденди. Царинин кезинде эле Тебия компания менен анча-мынча переговорлор жүргүзүлгөн, бирок ишке ашпай калган. Жүргүзүлгөн. Анан жана айтып кетпедикпи, бизде бир документ бар. 2010 жылы Царинин совещаниясында ошо Тебиянын дагы долбоорун карап чыгышкан, бирок четке кагышкан. Кымбат жана техникалык жактан бизге келишпейт деген чечим менен четке кагышкан. Рахмат. Урматтуу төрага, экинчи комитеттин төрагасы да келди, аты аталып калды, позициясын айтып койсунчу. Кожоек Жечевичтин микрофон бергиле. Рысбаев Кожоек Жечевичтин. Комитет ошол убакта комитет. Саламатсыздар. Кечирим сурайм. Ооган согуштун ардагерлеринин иш-чаралары менен кечигип калдым. Бирок радиодон уктум эмне болуп атканын. Эми тергөөчү болуп иштебеген деле кишилерге бул белгилүү да. Бул школьниктерге деле белгилүү да. Башында эле эр токумга кыйшык отуруп алышып, өзүнүн шефинин берген указаниясын кынтыксыз аткарышып, Сапар Исакович менен ошол жерден айтпадымбы? Куранга карган ал дедим. Мен муну до конца көтөрүп жүрдүм. Бирок бизди депутаттарды эмне деди? Алмазбек Шаршенович баш болуп, эл душманы болосуңар. 57-ci kurulgan ТЭЦ-ертең топтоп калса Кожоек Жайчевич. Элдин душманы сен болосуң.
билип алышууну десе, биз болгону ратификация кылып бердик. Урматтуу депутаттар, аткаруу бийлиги деп ат айтып атат. Аткаруу бийлигине тапшырманы мына берип атабыз. Сентябрда заключение берип атам. Бүт мынакей тергөөчүлөр окуп чыкты да. Бердеги замечаниялардын баары бар. ТОсу жок. Ошол кездеги министр институцияга берип атам мен. Бул эл аралык келишимге жатабы деп. Мамбеталиева берип атат, жатпайт деп. Гонконгтон болбойт, берден болот деп сотту берип атам. Аны укпастан колу бутту бурап, Сапар Сакып баш болуп, аткарылып бүткөндөн кийин комитет менен барып текшерели. Улукбек мырза, мына сиздин атыңызды айтып, счетный палата текшерсин дегенде, Алмазбек Шаршеновдун атчысы келип атат. Токтотпойсузбу Кожобек Жайчиевич? 2 жолу мен токтотту. Бул эмне? Азыр кичине эле подозрение болгон кишини камап коюп атат. Бул шектүүсү башынан эле билип турбайбы? Биз менен сүйлөшпөй туруп, ошолдогу премьер-министр депутаттардын атын жазбай туруп, комиссияга кирип койду. Мен өзүмдүн сөзүмдү айткам. Ошондогу Осмонбек министр өзү суранып атып көчөдөн, Кожобек Жайчиевич комиссияда эми каникул болуп калды. Эл үчүн, жер үчүн, эми силер эмне акчаны эле бир голосовать этип берет экенсиңер, биз аны чечебиз деп. Патриотический чувствога уруп бүт депутаттарды. Ошол эле сөз жерде айтылган. Стенограмманы көтөргүлө, бу жерде кыйын болуп депутаттар сүйлөп атпайбы кээ-бирөө? Биздин атыбызды айтып, ошолор кымыйып отуруп, эчтеке айта албай колдоп берген. Мен комитеттин төрагасы болсом дагы сөзүмдү айтып, мына 2 чечимдеги, окубайсыздарбы? 2 чечимдеги замечанияны бирөө да аткарган жок. Өкмөт кийин эптеп алып келди, ТОсун. Печаты жок, колу жок. Менде бу жерде жазылып турат. Печаты жок, колу жок, алып келдиңер деп. Гонконгду исключить деп атабыз. ТОну алып келгиле жок экен деп атабыз. Ошондо эмне үчүн тендер болгон жок деп жазып берип атабыз. Муну аткаруу бийлиги көңүлгө да алган жок. Уруп да койгон жок. Депутаттар сүйлөп элесиңер, биз алып келип беребиз. Куда вы денетесь деген мамиле кылды. Мамиле Микрофонун кошуп койгула. Кыска аткарылгандан кийин биз текшерип аягына чыгалы дегенде дагы до конца колу бутту урап, Сапар Сакып баш болуп, жол бербей турду. Эмне үчүн Шадиевдин бухгалтери бар, иштеп калат ТБАда? Бул эмне? Бул көрүнүш, тергөөчүгө эмне көрүнүш эмеспи? Эмне үчүн ал адамдар ошол жерде иштеп жүрөт? Бул түздөн түз байланышы бар дегенди билдирет. 150 миллионга түзүлгөндү, ошондо 386 миллион деп алып келип атышат. Ошондо кыйкырып чыктык, ошондо болуптур дедик. Смек деген компания келди. Тендер кылышсын, биз специально курган компаниябыз. Биз куруп беребиз арзанга деп сунуштарын берип атты. Аны дагы көңүлү илген жок. ТБАны ким алып чыкты? Бу жерде Рая деген советник бар экен, посольствода. Мына ошол берди деп туруп алып келишти. Эми колубуз кыска экен, Кытай жагын текшере албай койдук. Айтып кала бердик. Буларды башында эле ошо тергөөчүлөр момдай кылгасыңар деп эле оптом алып барып камап коюш керек болчу. Эркелетпей эле. Берге келип айттырбай, биз деген жүздөгөн ратификацияларды өткөрүп атабыз. Мына баарына депутаттар аткарылышын барып, моуну кычка чал, моуну тиги жабдык ал деп текшерип атабыз. Аткаруу бийлиги. Рахмат Кожобек Жайчиевич.